Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз математика сабагы. Бул сабакта мисал маселелерди чыгарабыз. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. Мисал иштөө деп жазып, 431 иште иштейбиз. 2 минус с туюнтманын с тамгасына өзүң бир нече маани бер. Пайда болгон туюнтмалардын маанилерин эсепте дейт. С барабар 5 болгондо туюнтманын мааниси канча болот? S'нын ордуна биз бир нече маани берип көрөт экенбиз. 2ден кайсы сандарды кемитсек болот? Кайсы сандарды кемите алабыз? Жазып туруп чыгарабыз дагы. Андан кийин эгер ошо 2 кемитүү S'нын ордуна 5 болсо, С 5ке барабар болсо, 2ден 5ти кемите алабызбы? Кемитсек канча болот туюнтмасы? Ошого ойлонуп жооп бергиле. Туура. 2 кемитүү 5 кемитүүсү аткарылбайт. Демек, тамгалуу туюнтмада тамгага кээ бир маанилерди берүүгө болбойт экен. Мисалы, бул туюнтмага S'га 0, 1, 2 маанилерин гана берүүгө болот. Эмне үчүн дейт? Силер дагы 0, 1, 2лерди 2 кемитүү деп жазып чыктыңар, Азаматсыңар. Кийинки ишке өтөбүз. 432 иш. М кошулган 40 туюнтмасынын мааниси 45тен ашпагандай кылып, Мдин ордуна сандарды коюп чыгар. Мге канча маани берүүгө болот? Мдин ордуна барабар 45тен ашпагандай кылып маанилерди коюп чыгабыз. Кайсы сандарды койсок, кайсы сандарды 40ка кошсок, биздин жообубуз 45тен ашпайт. 0 кошсок болот, 2-ни, 3-тү, дагы кайсы сандарды кошсок болот. Эгерде Мге 6 деген маани берүүгө болобу? Мдин маанисини 6 кылсак, анда 45тен ашабы же ашпайбы? 6га 40ты кошсок. Ойлонуп жооп бергиле. 433 иш. 5 кемитүү кашанын ичинде А көбөйтүлгөн 2. Каша жабылган туюнтмасындагы Ага 3 деген маани берүүгө болбой тургандыгын далилде дейт. 5 кемитүү кашанын ичиге Анын ордуна 3 деген маанини койсок болобу? Эгер койсок, биздин жообубуз канча болот? 5тен ошол чыккан санды кемите алабызбы? Ошол суроого жооп бергиле дагы. Анын маанисини канча кылсак, биз туура аткарган болобуз. Ошону жазгыла. 434 иш. 9 сабиз 3 коюнго канчадан тиет? Кантип аткарабыз? Бөлүү амалы менен. 5 партага 10 бала 2ден отурса батабы? 10 бала 5 партага 2ден отурса батабы? 16 жаңгакты 8 балага тең бөлүп бердик. 16 жаңгакты биз 8 балага тең кылып бөлүп беришибиз керек экен. Бул маселелер бир эле амал менен чыгарылат. Ал кайсы амал экенин өзүңөр таап жазгыла. 435 иште берилген мисалдарды ирети менен туура чыгарып таза жазгыла. 436 иште берилген маселени чыгарып көрөлү. Биринчи күнү ар биринде 6 килограммдан болгон 5 ящик. Экинчи күнү ар биринде 4 килограммдан болгон 8 ящик апельсин сатылды. Кайсы күнү канча килограмм апельсин көп сатылган? Биринчи күнү ар биринде 6 килограммдан болгон 5 ящик. Экинчи күнү 4 килограммдан болгон 8 ящик экен. Кайсы күнү канча килограмм көп сатылган? Чыгарып, кайсы күнү көп апельсин сатылганын аныктайбыз. Үйгө тапшырма 437 жана 438 иштер.